Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү сабактарыбызды баштайбыз. Китеп билим булагы демекчи. Балдар, китептерди сагындыкпы бардыгыбыз? Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны деп бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Маанайларыбыз кандай, балдар? Албетте сонун болот. Демек биз өзүбүздүн тазалыгыбызды сактасак, дайыма жеген ичкен бардык жер жемиш, мөмө жемиштер таза жууп жесек, ден соолукка өтө пайдалуу болот. Бүгүнкү биздин сабагыбыз темасы чычкандар аттуу ыр менен таанышабыз. Турар Кожомбердиевдин. Сабактын максаты ыр менен таанышып чыгасыңар, ырдын мазмунун түшүнүп, сөз байлыгыңарды, шаар окууңарды өстүрөсүңөр. Жан-жаны барлардын ички жан дүйнөсүн түшүнүүгө аракет кыласыңар, балдар. Анда эмесе сөздүк менен таанышабыз. Айбатын, сүрүн деген мааниде. Анда эмесе чычкандар коркуп чычкан дайыма, мышыктардын түрүнөн, жүрөктөрү жарылат миоологон үнүнөн. Мышыктардын эрдигин жолборсторго теңешет, түн ичинде чоголуп өздөрүнчө кеңешет. Мышыктардай чарчабас күлүк болуп алсакчы, же алар менен илгертен дос болушуп калсакчы. Мышыктардай бизге да күчтөр арбын толсочу, мышыктардай биздин да тишибиз курч болсочу. Ар түн сайын ушинтип өздөрүнчө кеңешет, мышыктардын айбатын арстандарга теңешет. Мынакей биз чычкандар аттуу ыр менен тааныштык, балдар. Анда эмесе силерге тапшырма. Ырды жаттагыла. Чычкандар мышыктарды эмне үчүн жек көрүшөт? Мышыктын эрдигин эмне үчүн чычкандар жолборско теңешет? Байкуш чычкандардын абалын элестете алдыңарбы? Бул чыгармага төмөнкү макалдардын кайсынысы туура келет? Көз коркок, кол батыр. Коркконго кош көрүнөт. Демек ушул суроолорго жооп беребиз. Саламатта калгыла, балдар.